Бишкектин 1-май сотунун судьясы Алмаз Калыбаев райондук милиция бөлүмүнүн чечимин мыйзамдуу деп таап, аны бекитти. Ал чечим боюнча Бишкектеги Орусиянын элчилиги алдында, Ала Тоо аянтында, Жогорку Кеңеш жана өкмөт имараттарынын алдында 11 апрелге чейин митинг өткөрүүгө тыюу салынат. Укук коргоочулардын маалыматы боюнча, андай сураныч менен милицияга Орусиянын элчилиги кайрылган. Мындан 3 апта мурда Орусия Украинага каршы согуш баштагандан кийин анын Бишкектеги элчилиги алдында бир нече каршылык митинги уюштурулган жана бир гана чакан митинг Москванын пайдасына болгон. Эгер укук коргоочулардын маалыматы туура болсо, анда Кыргызстандын соттору жана милициясы чет мамлекеттин таасири алдында өз чечимдерин кабыл алат. Андан тышкары соттун чечиминде бейөкмөт уюмдар жана жарандардын митингдерине тыюу салынат. Ал эми шаардык жана мамлекеттик органдардын акцияларына анын эч кандай тиешеси жок. Андай болгондо бул чечим ошол чет мамлекеттин акыркы жалпы саясатына төп келет. Бийлик айткан жана жасаганын баары туура, ал эми башканын баары фейк.